Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичте. Assalamu alaikum. Өткөндө Баткенге барып келдик. Алдыңкы катарда кармашкан, чек-арада турган заставаларга чейин барып алып келдик. Ошол жердеги жоокерлердин бир аманаты бар. Ипотекага акча берилет экен 4% менен. Бул жоокерлер үчүн абдан жакшы, бирок бир шарты бар экен. Кайсыл жерде кызмат өтөсөң, ошол жерден 60 километрден ашпаган жерден үй жай алсаң болот деген эреже бар экен. Ошон үчүн көпчүлүк адамдар Баткенде бир аз кызмат кылгандан кийин Бишкек тарапка, Ош тарапка, Каракол тарапка кеткиси келет экен. Анткени 60 километр аралыкта болгондо Бишкектен, Оштон, Караколдон үй алгысы келет да. Ушул чекти жок кылып бергиле деп суранды. Эгерде ошондой боло турган болсо, Кыргызстандын булуң бурчунан кайдан болбосун келип туруп Баткенде кызмат кыла тургандар абдан көп дейт. Ушул жакта кызмат кылайын деп, бирок ошол 60 километр деген талап болгон үчүн гана Баткенди таштап кеткенге шашкандар аябай көп дейт. Ушуну эске алып туруп, мага батыраак жооп берип койсоңуздар, анткени бул маселе чечилгенден кийин, андан кийин гана Баткендеги коопсуздук маселеси толук кандуу чечилгендей болуп турат. Экинчиден адам тагдыры. Мен убагында билес, маданият, маалымат, туризм министри болгом. Маданият кызматкерлеринин тагдыры, ар биринин тагдыры менин жүрөгүмдө. Кыргызстандын белгилүү актёру бар, театр артисти бар, эмгек сиреген артист. Азыр көптөн бери камакта отурат. Чыңгыз Мамаев деген. Убагында bir туура эмес иш кылды, чоң күнөө кылды, айып кылды деп бир чет элдик Жаран Айым арыз жазган. Бирок ошол арызы сотко жеткен чекте өзү Кыргызстандан чыгып кетиптир. Бирок 8 айдан бери бул жигит түрмөдө отурат. Үй бүлөсү абдан кыйналыптыр, мага адвокаты кайрылыптыр, үй бүлөсү кайрылыптыр, азыр арендабы сурап атат, кабыл алып коебузбу деп. Бирок эмнегедир ошол арыз жазган Айым соттук биологиялык экспертизадан өткөндөн баш тарткан экен. Кыргызстандан кетип калыптыр. Ошого жок дегенде үй камагына чыгарып берсеңиздер, таза, ак, ал мойнуна алган жок. Ошон үчүн үй камагында чыгарып туруп андан кийин ишти уласаңыздар дейт. Бир ушул иште адилеттүү карап беришсинчи. Канча да Кыргыздын бир бычак асабы уулу, мен деле ишенгим келбейт атышууга. Балким бир адашуудур, балким бир жалаадыр. Ушул маселени бир көзөмөлүңүзгө алып туруп, Ички иштер министрлиги менен тактап койсоңуз. Анан дагы бир маселе, бизде жол курулат, анан бат эле оюлуп калат, бат эле бузулат. Жанагы нандын үстүнө май сыйпагандай кайрыле асфальтты жаап коет. Алды бош болсо, алды бекем болбосо, канча жолу жамаба, кайра-кайрыле ошол айрылып жыртыла берет. Бул турган маселе. Мага жакында бир россиялык инвесторлордон келди, алар айтат: "Биз жаңы технология менен жол куруп берели." Ишенбейин десем, өкмөттө мурда иштеген олуттуу адамдардын бири кошо келиптир. Абдан мындай ишеничтүү адам, мен сыйлаган адам. Анан жакында билесиздер, Кувейт фонду 28 миллион доллардан ашык каражат бөлүп берди. Балыкчы Каракол жолун куруш боюнча. Ошонун бир жерин ушуларга берип көрбөйсүздөрбү? Жаңы технология менен алдын бекемдеп, көпкө чейин бузулбай тургандай кылып көрүп беребиз дейт. Бир аракет кылып экспертиза кылып көрөлү. Чоң рахмат.